Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам туткан орозолорубузду, кылган ибадаттарыбыздын баарын кабыл кылсын. Жүзүбүздү жарык кылып, эртеге кыямат күнү Алла Таалам ушул ибадаттарыбыз менен сыйласын. Алла Таалам ошон үчүн Алла разы боло тургандай орозо кармайлы. Алла разы боло тургандай намаз окуйлу. Алла разы боло тургандай Рамазан айды өткөрөйлү туугандар. Мен разы болгондой эмес, Алла разы болгондой. Канткени ушундаймы Алла Тааладан ушу тилекти кылып, ушу суроону берип, ушун жардамды сурап турайлы. Я Алла, бүгүн сен разы болгондой орозо кармайын. Өзүмдү сен разы болгондой алып жүрөйүн. Я Алла, сен разы болгондой намаз, сажда, кыраат, дуа, зикр, ибадаттарды, Куран окууларды сен разы болгондой кылайын депчи. Алладан жардам сурайбыз, ал аракет кылабыз. Эртең дагы күчөйтөбүз, бирси күнү дагы күчөйтөбүз. Өзү жатаарда бир тилек кылып коюш керек да, жатаарда. Сизге 1 минутта кетпейт ошогочу. Кандай? Бул мындай деген сөз. Муракаба, мухасаба деп коет бизде. Муракаба, мухасаба дегени сиздики биринчи ушу бүгүн эмне иш кылдыңыз кичине көз алдынан өткөзүп коюңуз. Бүгүн жатаарда эмне иш кылдыңыз? Көз алдыңыздан бир өткөрүп коюңуз. Ким менен учураштыңыз? Кимге садака бердиңиз? Кимге жылмайып күлдүңүз? Кимдин кажетин уктуңуз? Кимдин кажетин бүтүрдүңүз? Кандай ибадат кылдыңыз? Сизден өзүңүз үчүн эмне кылдыңыз? Үммөт үчүн эмне кылдыңыз? Кичине көздөн өткөзүп коюңуз. Өзүңүздүн ахиретиңиз үчүн эмне кылдыңыз? Үммөттүн ахирети үчүн эмне кылдыңыз? Кичине көздөн өткөрүп коюң. Жатаарда кичине эле. Анан канчалык Алла товфик берсе, я Алла сага шүгүр деп коюң. Бүгүн канчалык жакшы иштерди кылдым, сенин жардамың менен кылдым деп. Ким менен? Я Алла, сенин жардамың менен мен өзүмө дагы пайдалуу, үммөткө да пайдалуу, диниме да, дүнүйөмө да, ахиретиме дагы, я Алла, сен жардамың менен кылдым деп. Бул бир. Экинчиден, кайсы нерселерге кемчилдик болуп калды? Кайсы нерседен? Сразу Алла Тааладан кечирим сурап, я Алла, бүгүн мен жамаат менен намаз окуй албай калдым. Пананча намаз. Бүгүн Курамындай бекер сөздө бүгүн 2 саат, 3 саат өтүп кетти телефондо. Я Алла, деп булардан бир кечирим сурап коелу. Өзүбүзгө, үммөткө пайда жеткире албагандыгыбыз үчүн кечирим сурап. Бул экөө биригип бир болот. Экинчиси кандай? Экинчиси эртеге убада. Эртеге убада кандай? Я Алла, бүгүн канча жакшы иштерди кылганга мүмкүнчүлүк бердиң го, эртең мындан көбүрөөк берчи деп сурайбыз. Не дейбиз? Бүгүн я Алла, канча жакшы иштерди кылганга мүмкүнчүлүк бердиң, эртең мындан көбүрөөк бергин. Я Алла, бүгүн канчалык мени күнөөлөрдөн сактадың? Бүгүн канчалык мени күнөөлөрдөн сактадың? Эртең мындан көбүрөөк сактагын. Эртең мындан көбүрөөк сактагын деп. Бүгүн Алла субхана ва таала мени жалган сүйлөгөндөн сактады. Алхамдулилlah, бүгүн мен жалган сүйлөгөн жокмун. Бирөөнү да алдаган жокмун. Бирөөнү да сөккөн жокмун. Бирөөнү дагы мен бүгүн ушактаган жокмун. Макулбу? Бүгүн мен дүнүйөнү мактаган жокмун. Бүгүн мен динди, Алланы, ахиретти мактадым. Алла Таалам бүгүн канча күнөөлөрдөн мени сактаган болсо, я Алла, эртең мындан да көбүрөөк сактагын деген тилекте. Ошон үчүн иншалла Рамазан айды ар бир минуталар өтө баалуу, ар бир минутада Алла Тааланын тарабынан нафахат раббани деп коет. Алла Тааланын тарабынан ушундай бир жел, ушундай бир шамал, ушундай бир Алла толкун, ушундай бир Алла субхана ва тааланын тарабынан рахматтын эшиктери ачылган ар бир минутада болуп турат. Биз ошолорго алхамдулилlah Алла Таалага дуа кылып, жамандан сактанганга, оңолгонго, жүрөктү тазалаганга, ахиретти курганга, ахиретке даярданганга аракет кылайлы туугандар. Рамазан ай касиеттүү ай, сөзсүз биздин жашообузда Курандын үлүшү болсун. Курандын айы, Куранды окуңуз, отуруңуз. Түшүнбөсөңүз да биринчи алиф бир тамга болсо да отуруңуз бүгүн. Ошо тамгага 5-10 мүнөт бериңиз. Ба, та, са, жим. Көз коркок, кол батыр, убакыт бериңиз. Кошуп окуганга сөзсүз убакыт бериңиз. Кичине зикирге убакыт бериңиз.
ла илаха иллаллах, астағфируллах. Кішкене болса дағы садақа беріңіз. Озачар қыла албайсыз ба? Ештеңе емес. Бір кішкене көп болса қанша, 2 құрма алдыңыз дағы озачада беріп қойдыңыз, бір қанша қалды. Жолда кетіп тұр, танымайсыз дәле. Ассаламу алейкум деп. Беріп қойыңыз, ештеңе болмайды. Үйден кішкене нан пішіріп алыңыз, беріп қойыңыз. Кішкене самса, кішкене пирожки, кішкене жолдан танып алғанға әле, бір аз әле. Иә. Жол болса мында азырқы жарым литрлік сулар бар екен, 0,3 бар екен су, легендалар, жоса башқалар. Жон эле беріп қойыңыз, енді су беріп қойыңыз, кішкене атыр беріп қойыңыз. Кішкене күн сайын аз-маздан болса ошо жакшы иштердин түрлөрүн кыла берели. Үйдөгү машалла, үйдө постоянно эле үйдө өзүбүз кичине кирпир жууп коесузбу, идишак жууп коесузбу, шыпырып коесузбу, кичине үйдүн тазалыгын өзүбүзгө тийишелүү. Макулбу? Алла таалам ыраазы болсун. Сабакка келейли, туугандар. Адам баласы болгондон кийин адамдын душманы адам. Алла субхана ва таала Кур'анда айтат, биз пайгамбарларга дейт, душман жаратканбыз дейт. Душман жаратканбыз. Кимдерден? Жиндерден жана инсандардан. Пайгамбарлардын дагы душманы. Шаятинал инс, шаятинал джин. Инсандын келбетинде шайтандар бар, жиндин келбетинде шайтандар бар булар. Пайгамбарларга биз Алла субхана ва таала жаратканбыз дейт. Сиз бизде кантип жок болуп калсын? Ар бир адамда бар. Ошон үчүн душмандан сактанууга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылчу эле. Я Алла, душмандын жамандыгынан сакта, душмандын үстөмдүүлүгүнөн сакта, душмандын маскарлоосунан, мен үстүмдөн шылдыңдаганынан сакта деген. Себеп дегенде, мына билбейсиң ким кандай экенин. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушу дуаларды бекер үйрөткөн эмес да. Ар бир адамдын өзүнө жараша душман бар. Ар бир адамда. Бирок бизге пайгамбарыбыз ушундай хидаят берди, сен бирөөгө душман болбо. Биздин душман ким? Шайтан. Да шайтанды ээрчигендер дагы биздин душмандар. Биздин душман не? Нафс. Нафстын кулдары дагы биздин душмандар. Демек, иншалла, ушудан бир дуа кылышыбыз керек. Абдулла ибн Амр ибн Ас радиаллаху анхумадан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул сөздөр менен дуа кылат эле дейт. Кана яд'у би хаулаил калимат. Аллахумма инни ауду бика мин галабати дайн ва галабати аду ва шаматати а'да. Бұл хадис Насаи шарифте келет, Мустадракта келет. Не дейт? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шундай дуа кылат экен: "Я Алла, инни ауду бика, мен пана тилеймин. Эмнеден? Мин галабати дайн, карыздын үстөмдүү болуусунан." Мындайча айтканда, карызга батып, ушул оорлукунан төлөй албай, кыйналып калгандан, "Я Алла, пана тилейм, ушудан сактагын." Демек, бир сөз менен айтканда, "Я Алла, карызга баткандан пана тилеймин. Карызга баткандан сактагын мени. Карызга батырбагын" деген сөз да. Карызга батырбагын деген сөз. Себеп дегенде, кудуретим буну өзгөчө талап кылып калган учурда, аткарганга, кайтарып бергенге кудуретим жетпей калган учурда, "Я Алла, ушудан сактагын." Бул бир. Ва галабатил аду, душмандын үстөмдүүлүгүнөн менин кайгыма сүйүнүп, курсанчылыгым аны кайгырта турган, "Я Алла, ушундай душмандардан, Я Алла, үстөмдүүлүгүнөн сактагын" деп. Демек, алгайсы менин кайгыма сүйүнөт, менин курсанчылыгыма эмне болот экен ал? Кайгырат. Мына ушундай душмандар, ушундай душмандардан, "Я Алла, пана тилеймин." Жана үчүнчүсү ва шамататил а'да, менин кайгыма сүйүнгөн, үстүмөн маскарлаган ушулардан пана тилеймин дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне үчүн ушундай жаман нерселерден сактанууну Алладан сурап атат? Туган себеп дегенде, бул жаман нерселер адамды же денесине зыян берет, же рухуна зыян берет, же динине зыян берет, же ахиретине зыян берет да. Ушулардын бардыгын акылды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, данышман пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге райымдуулук кылып, ушу жолдорду үйрөтүп берди да. Мына жаман нерсе, будан пана тилегиле, сактангыла, bundan kaçkıla dep. Oşulardan birisi, mınake Hazret Anas İbni Malik radıyallahu anh aytat, "Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Abi Talha." Peygamberimiz Abu Talha'ga aytgan eken, "İltemis lana gulaman min gılmanik yahdumuni." Bir jaş ballardan birini qarabайсыңбы?
мага ушу бир кишине кызмат кыла турган киши керек болуп атат бир балдардан деп. Фахаража би Абу Талха, Абу Талха мени алып барды дейт. Анас разияллаху анху айтат. Юрдифуни варааху, өзүнүн аркасына учкаштырып алып барды. Факунту ахдуму Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, мен пайгамбарыбызга кызмат кылат элем. Куллама назал, качан пайгамбарыбыз үйүнө барган сайын, факунту асмауху юксиру айякул, пайгамбарыбыз ушу сөздү көп угат элем дейт да пайгамбарыбыздан. Анас ибн Малик радияллаху анху, бул улуу сахабалардан, бул айтат, мен пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылдым, бир жолу дагы пайгамбарыбыз мени каккан эмес дейт. Бир жолу дагы урушкан эмес мени дейт. 10 жыл кызмат кылдым. Кээ бир ишти туура эмес кылып коет, кыла турганды кылбай коет, кылбай турганды кылып алат, жаш бала болгондон кийин. А бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бир жолу дагы мени жемелеп урушкан жок, каккан жок, жирккен жок. Эмне үчүн муну мындай кылдың? Эмне үчүн муну мына кылбадың депчи 10 жыл. Эми айтып атат, мени алып барды дейт Абу Талха. Баргандан кийин мен пайгамбарыбызга кызмат кылдым дейт. Кызмат кылганда качан үйүнө барып кызматка барсам, онда ушу дуаны угат элем дейт. Пайгамбарыбыз ушу дуаны көп кылат эле дейт. Кайсы дуаны? Аллахумма инни ауду бика минал хамми вал хазан вал аззи вал касал вал бухли вал жуб ва далаат дайн ва галабат ар-rijal. Мына ушу дуаны көп айтат экен да. Бул Бухариде келет, Муслимде келет, Абу Дауд, Термизиде келет туганда. Не дегени? Я Аллах, мен сенен пана тилеймин. Минан хам вал хазан, же болбосо хузн деп дагы. Экөө менен тең. Кайгыдан, кыжалатчылыктан пана тилеймин. Жана алсыздыктан, жалкоолуктан, сараңдыктан, коркоктуктан. Ва далаат дайн, карызга баткандан. Ва галабат ар-rijal, адамдардын мага үстөмдүү болуп зулумдук кылуусунан. Мына 8 нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пана тилейт эле. Я Аллах, мен бүгүн билбейм, эртеге кандай башыма кандай кайгы келип калбасын, кырсык келип калбасын, кыжалатчылык болуп деп. Мына ошон үчүн хам деп ушуну айтат, боло тургандыгын айтат да. А хузун кече болгондугун айтат, же азыр барын айтат да. Я Аллах, демек адамды дагы кайгы жеп коет экен. Адамды кайгы өлтүрүп коет дейт. Адамдын кайгыдагы жөнөкөй нерсе эмес ал. Билинбеген мен кандай бир түйшүккө батып калган, кайгыга батып калган оңой нерсе эмес. Мына пайгамбарыбыз силер Алла Тааладан ушудан пана тилегиле дейт. Экинчиси болсо ажз вал касал, жалкоолуктан, алсыздыктан. Жалкоолук, алсыздык бул да экөө жакын мааниде. Бул дегени ушул адам, жалкоо адам көп нерседен жакшылыкка, ийгиликке жетпей калат экен да, жалкоолуктун себебинен. Тырышчак адам, ошо экөөнү тең бир кой берсең, 1 жылдын ичинде бул каякка жетип калган да, бул каякта калып кеткен да. Мейли ал содада болсун, мейли билимде болсун, мейли кызматта болсун, мейли динде болсун, жалкоо эч качан ийгиликке жетпейт. Макулсуздар да. Алсыз дагы өзүм жана ал дагы жетпейт. Ошон үчүн тырышчак, эмгек, мээнет, кештик бул дайыма адамды илге жетирет. Мен ал дүйнөдө болсун, бардык тармакта ушул турган. Спортто болобу, содада болобу, даже саясатындабы, бардык нерсесинде. Ошон үчүн Алла Тааладан күн сайын дуа кылыш керек экен. Я Алла, бүгүн мени жалкоолуктан сакта. Бүгүн мени, я Алла, ушул күнү жалкоолуктан сакта. Пайгамбарыбыз ушул дуаны кээ бир риваятта келет, эртең менен да кылат эле, кечинде да кылат эле. Аллахумма инни ауду бика минал хамми вал хузни. Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasali. Allahumma inni a'udhu bika minal jubni wal bukhli. Allahumma inni a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул дуаны кечинде дагы, саар дагы. Я Алла, ушу бүгүнкү түнү жалкоолуктан сактагын. Бүгүнкү түнү алсыздыктан сактагын, кайгыдан сактагын, кыжалатчылыктан сактагын деп. Андан кийин не деди? Вал бухли вал жубн. Бухл деп сараңдыктан сактагын. Жубн коркоктуктан сактагын. Сараң, я Алла, бүгүн мени сараңдыктан сактагын деп. Бүгүн мени коркоктуктан сактагын. Бүгүнкү күнүм, я Алла, меники батырлык менен өтсүн. Жомарттык менен өтсүн. Курсанчылык менен өтсүн. Бүгүнкү күнүм, я Алла, тырышчактык, эмгек менен өтсүн. Андан кийин одана дайын карызга баткандан сактагын, жана адамдардын каарынан дейт. Умар ибн Хаттаб радияллаху анху, Hazreti Umar radıyallahu anh айтат.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 5 нерседен пана тилейт эле. Алла Тааладан сактанууну сурайт эле дейт. Ошо 5 нерсеси минал джубни вал бухли ва суул умр ва фитнат ас-садр ва адабил кабр дейт. Да, коркоктуктан, сараңдыктан, жаман өмүрдөн, көкүрөктүн фитнасынан, кабырдын азабынан. Бул дегени мындай. Коркоктук жаман сыпат экен. Коркоктук, батырлык бул жакшы сыпат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям коркоктуктан пана тилеген. Пана тилеген. Демек биз өзүбүз дагы балдарыбызга, элибизге баарына, я Алла, коркоктуктан, я Алла, эмне үчүн адам коркот? Эмне үчүн адам коркот? Эң коркото турган нерсе бул дүйнөдөгүсү өлүм да. Андан коркунучтуу нерсе жок да. Оорунун кандай түрү болсун, душмандын кандай түрү болсун, баары чеги бара турган өлүмгө токтойт да. А бирок биздин динибизде андан да коркунучтуу нерсе бар. Өлүмдөн да өлүм ойлу коркунучтуу нерсе эмес ал. Жакшы адамга өлүмдөн өткөн белек жок өзү. Имандуу адамга, жакшы адамга өлүмдөн өткөн, өлүмдөн жакшы белек жок. Эгерде жаман адам боло турган болсо, охо, өлүмдөн коркунучтуу кабар жок дейт. Өлүмдөн коркунучтуу кабар жок. Өлүмдөн кийинки маселе чыныгы маселе ошо да. Кабырдын маселеси бар. Сурактын маселеси бар. Кайра тирилүү маселеси бар. Махшар майдандын маселеси бар. Таразанын маселеси бар. Пилсираттын маселеси бар. Аллахнын есеп китептин маселеси бар. Бейиш дозоктун маселеси бар. Ой, алдыда келаткан ашуулар тамаша эмес ал. Мигдаруху 50,000 сана. Бир күнү яум мигдаруху 50,000 жылга барабар. Ал жөнөкөй күн эмес да. Вот. Ошондуктан туугандар, мынакей. Мынал коркоктуктун пана тилейли. Сараңдык, бул да сараңдагы жаман сыпат экен да бул. Алла Таалага жакпаган сыпат экен. Адамда коркоктук бар, сараңдык бар. Ушуну жок кылыш керек экен да, каршы күрөшүш керек экен да бугачы. Ушуга каршы күрөшүш керек экен. Мисалы, кээ бир адамдар өлүк жугандан коркот. Өлүк жугандан коркот, өлүк көргөндөн коркот. Кабыр казгандан коркот. Кээ бирлер бар, жөн эле ооруп аткан адамдан коркот. Кээ бир адамдар өзү кичине чүчкүрүп калса коркот. Кээ бир адам түндөсү көлөкөсүнөн коркот. Кээ бир адамдар жалгыз түндө өзү уктагандан коркот. Кээ бир адамдар кабырстан ушу көрүстөндүн жанынан өткөндөн коркот. Кээ бирлер болсо банкрот болгондон коркот. Ар балакаттан коркот да, кыскасы айтканда. Ошон үчүн айтат да, ким Алладан корксо, бардыгы андан коркот. Ким Алладан коркпосо, бардыгы аны коркутат дейт. Бардыгы аны коркутат да. Кичине грипп деле коркута берет. Кичине жүрөгү мындай согуп калса эле болду, ага кыямат болуп калат да ошо. Бардыгы акча көзүнө көрүнбөй калат. Жумушу, мансабы көзгө көрүнбөй калат. Эртең менен саарылап турганда эле жүрөк башкача согуп калсын, катыгыраак согуп калсын, же акырыныраак согуп калсын. Бүтөт анага кыямат башталат. Мейли кандай болбосун, мына коркоктук, сараңдык бул жаман сыпат. Суул умр деп жаман өмүр сүрүү. Өтө мына карылыкка барганда тоба кылдым. Адамдын алжып калганы, бирок иманда болсо мейли, алхамдулилла, амалда болсо, ибадатта болсо жакшы го. Бирок тоба кылдым. Кээ бир ушундай 70-80-90 чыккандар карап, дагы деле Алланы эстебей, мейли баарыбызга деле өзү кабыр жакын эле го, бирок алардыкы эми акылга, логикага салганда бир буту тиякта, бир буту буякта да. Ошондой болгон учурда дагы ошо тоба кылыш керек да. Ойлонуп, ошо ахиретке даярданыш керек да. Фитнаты садыр, жүрөктүн, көкүрөктүн фитнасы. Бул текеберлик, көрө албастык, шейк, күмөн, мунафыктык, ушулардын бардыгы да. Азабыл кабыр, кабырдын азабы. Ибн Умар разияллаху анхума айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылат эле мындай деп: Аллахумма инни ас'алука айшатан тақиятан ва митатан савиятан ва мараддан гайра мухзин ва ла фадихин. Мустадрак хакимде келет экен: Я Аллах, мен сенен ушундай жашоону сурайм, тақиятан, таза жашоо. Айшатан тақиятан, Алла Тааладан биз таза жашоону сурайлы. Алла Тааладан кандай жашоо сурайлы?
таза жашоо сурайлы. Таза жашоо. Эмнеден бул? Yani hayatan maliyatan bil istiqamati ala dinik ve taatik. Özüңү диниңе, özüңө баш ийүүгө бекем боло турган жашоо. Taqiyatan naqiyatan minal maasi, zakiyatan radiyatan ve mardiyatan. Günöөлөрдөн таза жашоо. Ya, неден таза? Günöөлөрдөн таза. Naqiyatan minal maasi. Günöөлөрдөн таза, ya Allah. Ушундай жашоо бер, günöөлөрдөн таза жашоо берчи мага деп. Алладан сурайлы, günөөдөн таза жашоо бер. Сен өзүңө диниңе бекем боло турган жашоо бер. Өзүңө баш ийе турган ушундай жашоо бер, ya Allah. Демек, Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de munda deydi de "Men amila salihan min zakarin ve unsa ve huve mu'minun felenuhyiyennehu hayaten tayyiba." Kim жақсы амал кылса, эркек болсун, аял болсун, айырмасы жок. Улут уруусу, социалдык абалы айырмасы жок. Allah Kur'an'da жалпы айтып койду. "Men amila salihan." Kim жақсы амал кылса, min zakarin aw unsa, эркек болсун же аял болсун, ve huve mu'minun, бирок иманды болуш шарт. Иман болсун сөзсүз. Felenuhyiyennehu. Allah Taala айтат, biz вада беребиз. Сөзсүз ага хаятан тойиба, эң таза жашоо беребиз дегенде. Берекелүү жашоо, рахаттуу жашоо, бактылуу жашоо, таза жашоо беребиз. Кимге? Хаятан тойиба. Эки нерсе бар. Кимдин жашоосунда иман болсо, амали салих, амалы дурус болсо, амалы туура болсо, ошого беребиз дейт. Бул жерде да ишатан, тақиятан, нақиятан, таза жашоо, күнөөлөрдөн таза жашоо. Ya Allah ушундай жашоо бер, күнөөлөрдөн таза жашоо берчи мага дейт. Арам нерселерден. Кандай? Арак ичкенден, зынакорлуктан, бузукулуктан, күнөөлөрдүн түрлөрү, ошолордон ya Allah таза жашоо бер мага дейт. Жана сен разы болгон, разы ya Allah, сен разы болгон, радиятан, мардиятан, разы кылынган, разы болгон, ушундай жашоо бер ya Allah. Андан кийин o miteten saviyatan, жақшы өлүмдү да сурап коюш керек экен таксырлар. Жақшы өлүм дагы бул дагы өзүнчө бакыт таксыр. Тоба менен өлгөн, иманда өлгөн, охо, өтө чоң бакыт. Бирөө биздин устазыбыз Чубагдамыла, Кудай рахматы, Садырдин дамыла, Кудай рахматы, экөөнү тең жакшы тааныйт эле, Молла Умар деген устазыбыз. Бу кишилер көз жумганда, анан кийин телефондо мага көңүл айтып атат да. Эми ушундай замандаш, аалымдар, залкарлардан ажырадыңар, досторуңардан ажырадыңар, тентушуңардан ажырадыңар. Алар дагы мисалы бу дүйнөдө аялы менен коштошту, аялынан ажырады, бала чакасынан ажырады, туугандарынан ажырады. Бирок айтты, мен устазымдан укканмын дейт, бир шейхтин атын айтып эсимде жок. Негизи имандан ажырабасын дейт. Bir жагынан ажырап атат, бирок имандан ажырабаганда бир шүгүр кыла турган жагы дагы бар дейт да. Кудай сактасын. Бардыгынан ажырады, имандан да ажырап калса бул чатак да. Бардыгынан ажырады, имандан ажыраган жокпу? Бул бакыт туган. Аз жашайбызбы, көп жашайбызбы? Имандан ажырабай жашайлы да. Имандан ажырабай жашайлы. Башкалардын бардыгы бunda sözüm ayтканда чепуха эле да бул. Булар алхамдулилля Садырдин дамыла, Чубак дамыла, өмүрү буларда иманды мээнетинде өттү да. Алхамдулилля. Элдин иманына чакырганга, келгенге өттү да. Ошон үчүн алхамдулилля бир шарафтагы, сыймыктагы жакшы Алла Тааладан үмүтүбүз. Эч ким мына бейиштик, мына дозоктук деп чечкенге акысы жок. Бул Алланын колунда гана, Алла гана чечет. Албетте үмүтүбүз Алла Тааладан иншалла сырткы көрүнүшкө карап, ихласы, иманы, амалы деп үмүт кылабыз. Демек, мейтатан савиятан деп жакшы өлүм. Халин анил амрад, оорулардан мындай, я Алла ушундай бир жакшы өлүм бер, бирөөнү мен кыйнабай, бирөөгүн колуна көз каранды болбой, бирөөнү жиркентирбей, бул да ичиндеги бар. Ошол эле кезде, я Алла жакшы өлүм, иман, тообадагы Алла Таалан бергенде разы болуп, ахиретке даярданып атып өтө турган болсом, мага чоң бакыт, алхамдулилля. Эчтекени билбей тооба кылбай эле өлүп калсаң, охо, намаз окубай эле туруп эле билбей кетип калдың.
Кандай мечитке келбей, мечиттин азанын окубай, орозо кармабай эле өлүп калдың. Куран окубай, зикир кылбай эле өлүп калдың. Бул эмне дегени? Так эле бар өлүм келет. Бирок авал кандай? Авал кандай? Ошон үчүн иншалла негизги биздин туугандар мынакей Алла Тааладан жакшы өлүмдү сураганда бар экен да. Омараддан гайра мухзин. Дегени мени я Алла өтө алжып кала турган абалга, каарылыкка кайтарбай. Так. Жана гайра мухзинден шерменде кылбай, уятымды чыгарбай ушундай өлүм бер. Шерменде болбой, кор болбой өлөйүн. Кээ бир өлүмдөр кор өлүмү болот да. Кээ бир өлүмдөр шерменде, күнөө айып ачып калган. Ушундай бир жаман өлүмдөр болот. Алла Таалам баарыбызды ушундай сактасын. Атак мейли 100 жыл жашайлы. Кандай дейсиң? Жашайлыбы? Чечишип алайлы. Көп жашайлы мейли. Алхамдулилlah, буну ким шариятыбыз наоборот үгүттөп атпай, көз жумуп жашаганга аракет кылла деп. Көп жашаган ол жөнөкөй эмес. Риваяттарда келет. Эки сахабанын окуялары. Şu бирөөсү 1 жыл көбүрөөк жашаган да. 1 жыл көбүрөөк жашаган. Бирөө 1 жыл мурда шейит болуп кеткен да. Анан бул 1 жыл кийин жашап, шахадаттан да жогору даражага жетсе анан кийин суроо берилгенде айтканда, 1 жыл көп ороза кармап, 1 жыл көп таравih окуган жокпу бу дейт. 1 жыл көп ороза кармап, 1 жыл көп таравih окуду да. Ошон үчүн тигиден сообу жогору дейт. Шахадаттан жогору дейт ан. Шейиттиктен жогору сообу алды мына. Орозаны оку, таравихи шейиттиктен жогору сообу алды. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан суралганда, адамдардын эң жакшысы ким деген көп жашаган, амалы чырайлуу болгон, амалы жакшы болгон. Мына сүйлөгөндө жалган сүйлөбөйт, арам нерселерди карабайт, арам нерсеге барбайт, арам жебейт, арам нерсени укпайт, арам жакка баспайт. Карта, казино, арак, уурулук, балакет-салакеттин арамдар, зына, пыналарга барбайт. Жакшы, алхамдулилlah, ибадаткөй, дайыма сапта, дайыма жакшы сөздө, жакшы насаатта, сабырдуулук, шүгүрчүлүк бар, бардыгы каниети бар, машалла. Алла Таалага ибадат кылып, элге пайдалуу, макулбу? Мына ошону жакшы, ошончо пайгамбарыбыз айтты, көп жашаган жана амалы дурус болгон. Адамдардын эң жаманы ким дегенде, көп жашаган деди, бирок амалы бузук деди мына. Көп жашайт, дагы эле ушул жалган айткандан токтото элек да. Дагы эле арак ичкенин токтото элек, дагы эле зынасын токтото элек, дагы эле тияка бияка тийишкенин, дагы эле кумарын токтото элек. Каяка качан токтойт бул эле? Ушинтип эле кете береби, ушу өзүнүн дозогуна отунду көбөйтүп эле. Абу Хурайра радıyallahu anh айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Салман Фарисиге жакшылыктын осуятын айтты дагы, анан айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага бир топ сөздөрдү бергенде каалаган эле, Алла субханаху ва тааладан суралган, ошого кызыктырып, ошого чакырып, түндөсү күндүзү да дуа кылган. Ал мындай эле: Аллахумма инни ас'алука сиххатан фи иман ва иманан фи хулуқин хасан ва наджахан ятбауху фалах ва рахматан минка ва афиятан ва магфирatan минхи ва ридвана. Ya Allah, men senen ya Allah sihhatan fi iman, imanda güçtүүлүктү, durustукту, тууралыкты, сихат, ден соолугун сурайм депчи. Иманым алсыз болбосун. Адам денеси ооругандай эле, адамдын иманы да ооруйт, билесизби? Адам кир дегенде иман дагы кир дейт таксыр. Кандай эле имандын нуру дагы азаят, көбөйөт. Имандын нуру азаят, көбөйөт. Ошон үчүн туугандар, имандын нуру жакшы ибадаттар менен, салих амалдар менен көбөйсө, күнөөлөр менен имандын нуру азаят, иман эскирет. Ошон үчүн иншалла иман жаңылап тургула деп пайгамбарыбыз буйрук берген. Бул жакта мынакей имандын ден соолугун караш керек экен. Эмнени караш керек экен? Анан эле машалла не деп коет, ар жерде рекламалар жазып жүрбөйбү, бир жерден кайдан не деп коет? Сделай тело дейби, что-то не дейт, я. Анан нар жагында булчуңдар көрсөтүп кой турмагандай кылып. Биз айтат элеке, да, денеңи мындай булчуңдарыңы көрсөт, булчуңдарың кур деп атат да эми. Качет эт деп атат да. Биз эмне дейбиз? Иманды качет эткиле. Иманды качет этели.
Ya. Mınaki sıhhatan fi iman. İmandın den soluğun qaraydı. Vaqt barбы, ya? İmandın den soluğun qaraydı toğanдар. Qayсы nerse imanға ziyan alып kelip, alсыратып, буза турган болсо, ошодон сактанайын. Qayсы nerse imanды нурлай турган, бекемдей турган болсо, жаңылай турган болсо, ошону күчөйтөйүн. Ва иманан фи хулуқин хасан, жана эмнени сурап атат? Мүнөздөгү, кулк мүнөздөгү иманды сурап атат. Ва najахан ятбауху фарах, я Алла ушундай кутулууну сурайм. Ийгилик коштогон. Ийгилик коштогон кутулууну сураймын. Мээрим сенин тарабыңдан мээримдүүлүктү, жана афият, амандыкты, жана сенин тарабыңдан кечиримдүүлүк, ыраазычылыкты сурайм деп. Мынакей. Алла субханаху ва тааладан дайыма ушул нерселерди сураш керек экен да. Иман бер, күчтүү иман бер, я Алла. Бекем иман бер, шектенбеген, ушундай ишеним бер. Жана я Алла, жакшы мүнөз бер, ошо коштоп турган. Ийгилик, кутулуу, Алланын ыраазычылыгы, кечиримдүүлүгү, амандыгы, ушунун баардыгын Алла Тааладан сураш керек экен. Абу Хурайра разияллаху анхудан айтат: Аллаху акбар. Bir qo'shimcha aytib ketsem, dunyoning narsalari bor-ku, o'shalar bizni ko'p xijolat qilavermasin da. Giyim, tamoq ash, turaq joy, narsalar, o'shu bizni ko'p xijolat qilmasin. Даже кейбір алымдар ушуга чейин булгон нерселер экен. Ал өзүнүн денесиндеги мүчөлөр мени xijolat кылбасын дейт да. Şu göz meni gıcalat kılmasın. Kaçan kaçayın Allah verse o çok işleten deydi. Anın kaçan alsa alat deydi. Ne kılayın deydi. Men ihtiyarımda mes bolğondan keyin deydi. Kulaktı kaçan kaçayın berdi o çok işletem. Anan kulak kaçan Allah Taala işletpey koysa, ukpay kalsam bu Allah özünün işi al, men işim emas deydi. Даже ушуга да gıcalat bolğon emas da bular. Biz hazır bul jaka toyakta tursun, hazır kichine nerselerden bardı gıcalat. Kişi tamak jetpey kalsa topolan kılabız. Giyim ütütölbey kalsa topolan kılabız. Kişine kirip alıp kişine ayrılıp kalsa topolan kılabız. Tamaka kişine giyimge bir nerse tөгülüp kelse boldu, kıyamat başlalat. Bardığı nerseler. Maşinenin bir balon jurulup kalsa, teşilip kalsa boldu. Ağlam pütet ağa. Kişine uşu marşrutkalar görüp atmayız mı? Aynen kişine tosup uşu bir klient talaş. Кейбір жерде түшүп калып атышып кетип атат, атып салып атат. Болгон нерсе. Ошон үчүн турган мына имандын күчтүүлүгү, баалуулугу ушул жерде. Нерселер бизде кыжалат кылбасын. Айтыңыздарчы, нелер? Кыжалат кылбасын мени деп коюң. Вообще булар мени кыжалат кылбасын деп. Ошо мени ушу курчап турган канча нерсе бар? Сизди курчап турган эмне бар? Үйүңүз барбы? Машина барбы? Кийим барбы? Тамак барбы? Акча барбы? Эмнеңиз бар сизди курчап турган? Ушунун бардыгы нерсе. Бул бизди кыжалат кылбасын вообще. Вообще бизди переживать этирбейли муну. Даже айтпаймынбы, кейбир аалымдар о нерселер тиякта турсун, өзүндөгү Алла Тааланын берген мондай дене мүчөлөр ушулар мени кыжалат кылбасын дейт да. Көз, кулак, тил, качан кыйналчы, болду ошого чейин иштетем, иштетип калгандан Алла алат, эмне кылат анан? Бир учур келет, бардыгын эле алып кетет анан. Алсыратат. Ошого мынакей Алла Тааланын бир дуасы, пайгамбарыбыздын дуасы, кана яду саллаллаху алейхи ва саллям, فيقول اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على من يظلمني وخذ منه بساري. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna dualatla, ya Allah bana gözüme güç kuvvet bergin deydi. Kulağıma güç kuvvet bergin. Uşudan paydalanayım. Kaçan men barmın, oşoga çeyin, uşu gözümden paydalanayım, kulağımdan paydalanayım. Bunun manisi kanday? Menin gözüm, ya Allah sen buyurganды karasın. Menin kulağım sen buyurganды uksun. Uşu menin paydalangaным uşul bolsun deydi. Mınday emes, gözde Allah Taalan berdi, amanat kılıp berdi. Biz günögө işletip Allah'a kaytarıp berip koya turgan. Kulakta amanat kılıp berdi, günögө işletip turip kayra Allah'a berip koya turgan. Ne? Allah Taala bul nimet, amanat. Göz nimet, oşol kezde amanat. Kulak nimet, oşol kezde amanat. Nimetка кандай? Шүгүр кылабыз. Аманатты кандай? Туура иштетебиз. Аманатты кандай? Туура иштетебиз. Биз көздү туура иштетейли. Буга кыямат күнү суралат бул. Алла субханаху ва таала көздөн отчет алат. Инна сам'a вал басар вал фуат. Үчөөнү өзгөчө айткан. Көз, кулак, жүрөк кыямат күнү суралат деген. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, жана вансурни ала ман yazlimuni. Ya Allah мага жардам бер. Ким мага зулумдук кылса, ошого каршы мага жардам бер. Мен алсыз болбойн.
мен ага зулумдук кылбайм, бирок мага зулумдук кылып атат, мен ошо зулумдугун кайтара ала турган болоюн деп.